Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бизден Муслим Акеджи каналын көргөн жалпы көрүүчүлөр. Мындан ары сиздер аял затына тийиштүү болгон хадистер тууралуу албетте толук маалымат ала аласыздар. Алардын түшүндүрмөлөрү жана чечмелениши сиздердин жан дүйнөңүздөргө жакшы азык болот деп толук ишенебиз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сөз кыла турган тема бул биринчи хадис бейиш энелердин таманынын астында деп аталмакчы. Муавия бин Жахима радиаллаху анху баяндайт: Алланын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам жанына келип: "О Алланын элчиси, Алланын ыраазычылыгынан жана акырет күнүнөн үмүт кылып, сени менен бирге жихадка чыгууну каалайм" дедим. Ошондо Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Ой шорун каткыр, энеңдин көзү тирүүбү?" деп сурады. Мен: "О Алланын элчиси" дедим. Ал мага: "Кайтып барып энеңди бак" деди. Бир топ убакыттан кийин мүмкүнчүлүгүн таап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка жагынан жакындап келип: "О Алланын элчиси, Алланын ыраазычылыгынан жана акырет күнүнөн үмүт кылып, сени менен бирге жихадка чыгууну каалайм" дедим. Мага кайрадан: "Ой шорун каткыр, энеңдин көзү тирүүбү?" деп сурады. Мен: "О Алланын элчиси" дедим. Ал мага: "Кайтып барып энеңди бак" деди. Мен чын ниеттен бул нерсени жихадка чыгууну көздөгөнүмдөн бул жолу Алланын элчисинин алды жагынан келип: "О Алланын элчиси, Алланын ыраазычылыгынан жана акырет күнүнөн үмүт кылып, сени менен бирге жихадка чыгууну каалайм" дедим. Ошондо Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Ой шорун каткыр, энеңдин көзү тирүүбү?" деп сурады. Мен: "О Алланын элчиси" дедим. Бул жолу ал мага: "Ой шорун каткыр, бар энеңдин жанында бол, бейиш анын таманынын астында" деди. Эне болуу аял затынын эң баалуу бактысы, башындагы нурдуу тажысы болуп эсептелет. Эне мээримдүүлүк каарманы. Ал Алла Тааланын мээримдүүлүк сыпатын чагылдырып турат. Энелер Алланын сыпатын чагылдырып тургандыктан балдарына жасаган мээримдүү мамилесинен кайрымын күтүшпөйт жана улуу жаратуучу пенделерине кам көргөн сыяктуу балдарынын камын ойлойт. Алар кубанса тең кубанып, кайгырса тең кайгырат. Энесин бычактап жатып, кокусунан колун кесип алган уулу "Апа" деп кыйкырганда, "Уулум" деп кучагына алган эне тууралуу хикаяда энелердин кандай мээримдүүлүгү, сезимталдыгы чагылдырылат. Өмүрүн мээрим каарманы болуу менен өткөргөн бул ыйык жан тууралуу Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзгөчө баяндап, өзүнө ширк келтирүүдөн тыйгандан кийин эле ата-энеге урмат сый көрсөтүүгө буйрат. Энесин ыраазы кылган адам Алланы да ыраазы кыла тургандыгы бышык. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейишке кирүүнү каалагандарга жол көрсөтүү иретинде бир жолу бейиш энелердин таманынын астында деп башка бир хадисинде ата-энени бейиштин ортоңку эшиги деп, балдарды ал эшиктен жакшы пайдаланып бейишке кирүүлөрүнө кеңеш берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир хадисинде ата-энесин же алардын бири картайганга чейин алар менен бирге болуп бейишке кире албаган адамдар курусун деп айтуу менен улгайган ата-энесин өмүрүнүн акыркы күндөрүндө ыраазы кыла албай, бейишке кирүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгаргандарга наразылыгын билдирген. Энелерибиз Алла Таала бизге аманат кылган эң ыйык жана кымбат жандар. Алар бизди кичинекей кезибизде оорсунбай багып өстүрүүлөрү жана муктаждыктарыбызды камсыздоолоруна карата биз дагы аларга жакшылык кылуу менен жооп берип, аларды ыраазы кылууга жана ак баталарын алууга аракет кылышыбыз керек. Себеби энелердин кылган дуасы кабыл болот. Энелердин биз үчүн чын дилден кылган дуалары Алланын бизге мээрим кылышына ортомчу боло турган ишенимдүү нерсе. Үйүбүздөгү куттуу бакыт кушун чочутуп колдон чыгарып жибербейли. Алар үйүбүздүн төрүндө Аллах кабыл кыла турган дуаларын алакан жайып кыла беришсин. А биз болсо баш отубуз менен кызмат кылалы. Аллах бардык кыйынчылыктардын артынан жеңилдик насип кыла тургандыгын унутпашыбыз зарыл. Улгайган ата-энелерибизди кароо кыйын болсо дагы, натыйжада бейиш бар эмеспи? Сабырдуулук менен ата-энелерибиздин ыраазычылыгына жетүүгө аракет кылууга тийишпиз. Себеби эненин ыраазычылыгына жетүү ажылыктан, хижраттан жана ыйман жолунда кызмат кылуудан дагы жогору турат. Биз кучагыбызда турган мындай баалуу казынаны жоготуп албастан, бул байлыктан жакшы пайдаланышыбыз керек.
Кыямат күнү Аллах Таала энелерибизди өзүнүн нуру менен нурдандырсын жана эки дүйнө бактылуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.